Барыңыздарга салам. Сіздерге түз эфирде айта турган, кайрыла турган бир эки жагдай болуп атат. Барыңыздарды ушул түз эфирди көрүүгө, башкалар менен бөлүшүүгө чакырат элем. Азыр кичине кирсин биздин көрөрмандар. Башкалар менен бөлүшүңүздөр достор. Биздин мекендештерибиз, кыргызстандыктар көрсүн. Анда мен убакытты албай баштай берейин. Урматтуу достор, мына көрүп атасыздар. Акыркы күндөрү, мына 2-3 күндөн бери мени төбө бастыга алып, талап, туш тараптан мага карата чабуулдар болуп жатат. Массалык маалымат каражаттары аркылуу ар тараптан мындай ачык да купуя дагы коркутуу үркүтүүлөр болуп атат. Мына ушул жагдайдан улам мен сиздерге бир-эки жагдайды айтып, кабарлап турууну туура деп эсептеп атам. Байма-бай, бат-баттан буйруса кандай жагдайлар болуп атат, эмнелер болуп атат, мен сиздерге түз эфирде чыгып, жагдай боюнча, иш-аракеттерибиз боюнча пикир билдирип, сөз айтып турам достор. Анткени мага чалып, жазып, кайрылып атасыздар, мен баарыңыздарга жооп берип жетишпей атам. Ошон үчүн ушундай түз эфир аркылуу сиздерге айтып турууну туура деп эсептеп атам. Урматтуу көрөрмандар, биринчиден баарыңыздарга чоң рахмат. Урматтуу менин катталуучуларым, тарапташтар, колдоочулар, мен үчүн, биз үчүн санаа болуп, ойлонуп, кыжаалат болуп, жан дүйнөңүздөр тынчыбай, кабатыр алып аткандыгыңыздарга мен абдан ыраазымын. Мен дагы кайталайм, жалгыз эмес экендигимди түшүндүм, жалгыз эмес экендигимди билдим. Ушул артымда калдайган кыргызстандыктар, кыргыз эли турган үчүн мен ушундай элдин, жалпы кыргызстандыктардын, коомчулуктун көйгөйүн көтөрүп, эл алдына алып чыгып, мамлекеттик структураларга көргөзүп, ошонун чечилишин, ошонун ишке ашышын талап кылып атабыз. Урматтуу көрөрмандар, мына башында айтып кеттим, мага карата 2-3 күндөн бери абдан катуу чыңалуу болуп атат, коркутуулар болуп атат, чалуулар болуп атат, салам айттыруулар болуп атат. Мунун баары эмне үчүн болуп атат? Мунун баары ушул коррупциянын жүзүн ачкандыгым үчүн, коррупциянын пардасын ачкандыгым үчүн ушундай окуяга, ушундай акыбалга кириптер болуп атам. Урматтуу мекендештер, журналист катары мен өзүмдүн максатымды, өзүмдүн мойнумдагы милдетти, миссиямды аткарып койдум. Журналист катары акыбалды чагылдырып, чирип жаткан, ирип кеткен коррупциялык схеманы жалпынын назарына салдык. Анткени мына коррупция жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы бар. Коррупциянын алдын алуу жол жоболору, коррупция менен күрөшүү ыкмалары, коррупциянын жок кылуу методдору бар да. Мына ушул мыйзамда так анык көрсөтүлгөн. Ошол мыйзамга таянып биз, ошондой эле журналисттин профессионалдуу ишмердүүлүгү жөнүндө мыйзамга таянып, биз өзүбүздүн мойнубуздагы милдетти аткардык. Мына ушундан улам, урматтуу көрөрмандар, биз ушул коррупцияны ачкандан бери, коррупцияны айткандан бери
башкача реакция кетти. Ошол министрлик тараптан саламаттыкты сактоонун жетекчилери ушул тармактын башчылары тарабынан мага тескерисинче мындай мен күтпөгөн, мен ойлобогон реакция болду десем болот. Бул кандай реакция экендигин барыңыздар билип отурасыздар. Мына министр баш болуп мага карата акаратын, мага карата доосун айтып атат. Министрге паткалимчилик кылып аткан Бермет Бартабасова сыяктуулар, ошол медиктер профсоюзунун төрайымы медиктерге жан тартымыш болуп окуяны, акыбалды, жагдайды башка жакка буруп аткандыгыны мына баарыңыздар көрүп, байкап, сезип, түтөп аткан учуруңуздар достор. Мен адатынча буга чейин канчалаган журналисттик ишмердүүлүгүмдө бир топ коррупциялык моменттерди ачып, элди эзип аткан жагдайларды токтотконго, ошол мамлекеттик кызматкерлердин функционалдык милдеттерин аткаруусуна, мыйзамда көрсөтүлгөн, жобосунда бекитилген өзүнүн милдеттерин так даана көрсөтүп берип, акыбалды жөнгө салып кетет элек. Ошондой эле мен ушул иште дагы ошондой реакцияны күткөмүн да. Мен мындай мурдунан алысыраакты көрө алган, арканды алыс таштаган жетекчилер биз буга чейин көтөргөн иликтөөлөрдө акыбалды жөнгө салып, ооба ушундай кемчиликтерди мойнубузга алабыз, болуп атат экен, билбей калып турбуз, билгизгениңе рахмат. Биз муну жөнгө салабыз деп туруп, ошол акыбалды жөндөп, тууралап кете турган жагдайларга көп эле дуушар болгонмун да. Бирок бул жолкусунда министр баш болуп, теңирден тескерисинче акыбалды башка жака буруп, мага карата чабуулун баштады. Мен ойлогомун, башка берүүлөр, башка көрсөтүүлөр сыяктуу эле бул иликтөөдө дагы биз ушул коррупциялык жолдор болуп атат ушул жерде, ушуну жөнгө салып койгула деп, дальше биз өзүбүздүн мына күтүп аткан канча миңдеген кишилер бизди бүгүнкү күндө күтүп атасыздар да. Кайсы жерлерде мына очередте турат бизде. Мына жер көйгөйлөр боюнча, ушул аймактарда айыл өкмөттүн мыйзамсыз жагдайлары боюнча, ушул жерлер боюнча, токендер тармагы боюнча, билим берүү тармагы боюнча, ошо бала бакчадагы жагдайлар боюнча, инфраструктура тармагы боюнча толгон токой биздин кезекте турган, тартыла турган, съемкага бара турган жагдайларыбыз бар эле. Бирок мына бир жума болду, бардык ошол очередте турган берүүлөрүбүздү биз токтоттук. Анткени мына бизге карата чабуул баштап, бизди мындайча айтканда медиктерге тукуруп, медиктерге бизди жаман көрсөтүү аракети менен башталды. Мына Инстаграмдан улук неправ деген хэштег менен мага атаканы башташты, ал жактан жалдап адамдарды. Мага маалымат келип атат. Анткени мен, урматтуу көрөрмандар, мен жөн сөз сүйлөгөн жокмун бул жерде. Ар бир сөзүм фактылар менен, ар бир сөзүм фактылардын негизинде болуп аткандыгын сиздерге айтып коеюн. Мага абдан көп маалымат келип атат. Мына бүгүнкү күндө ошол министрлик тарабынан, саламаттыкты сактоо тармагынан кандай аракеттер жүрүп атат, кандай иштер жүрүп атат? Менде маалымат бар. WhatsApp группа ачылган ал жактан. Эмнелер сүйлөшүлүп атат, кимдер эмне план кылып атат, министр кандай деди, жана Бермет Бартабасова кандай иштер жасап атат. Менде бардыгынын маалыматы келип атат. Буну биздин ушул совести таза, ушул жагдайда чындыгында мени колдогон бир топ медиктер мага келип жолугуп, акыбал жөнүндө түшүндүрүп, маселелерди айтып кетип атат. Буну үчүн мен абдан ыраазычылык айтам ошол медиктерге. Ушундан улам урматтуу медицина кызматкерлеринин өкүлдөрү,
Кымбаттуу дарыгерлер, мен карапайым ушул өзүнүн айлыгы менен жашап аткан жөнөкөй, чындыгында эмгегин сүйгөн, ушул кесибин ардактаган дарыгерлерге эч бир акарат айтууга, аларга бир мындай жаман күмөн кылууга мен акым жок. Мен сиздерди колдойм. Мен сиздердеги бүгүнкү достойный айлык албагандыгыңыздарга, достойный ошол эмгегиңиздер бааланбаганына мен ичим ачышат. Бүгүнкү күндө медицина тармагында эки жаатка бөлүнүп, кээ бир медиктер, ушул кимдер булар? Булар ошол жана Оштогу зам главврач сыяктуу главврачтар, Шаят деген Оштун башчысы, Оштогу министерстводагы өкүл, мына Бермет Бактабасова, министр, ушундай чоң кызматта отургандар жана ошолорго пакта коюп аткандар мага карата каршы иш аракеттерди жасап жатышат. Ал эми мына мага канча бир күндө бүгүн канча мен дарыгер менен жолуктум, канча дарыгер менен сүйлөштүм. Анткени баары мага келип жагдайды айтып, туура кылып аткандыгымды, ушул маселе токтош керек экендигин, балдарга акысыз экендигин ынанышып, колдоп кетип атышат. Бунусуна мен айтып коюшум керек. Анткени урматтуу көрөрмандар, биз дагы ушул айрым өзүнүн ушундай ишинде мындай бетпак дарыгерлер бар да. Булар коррупционер, ошол элдин акысын жеген, жон терисинен акча жасаган дарыгерлер. Жөн гана ден соолугу үчүн эмес, өзүнүн кесибин бизнеске айландырып алган дарыгерлер бар. Биз ошолорду бетпак деп айтабыз, ошолорду коррупционер деп айтабыз. Эмгегин сүйүп, элинин келечегин ойлоп, элине анда кыянаттык кылбашы керек. Ал эми ошол эле учурда мыкты иштеп аткан, өзүнүн ишин сүйгөн биздин ардактуу дарыгерлердин урматын өз ордуна коюшубуз керек. Биздин мамлекетте мугалим менен дарыгер урматын өз ордуна, өз кадыр баркына коюлганда гана биздин мамлекеттин эртеңкиси, келечеги болорун биз эсибизден чыгарбашыбыз керек. Бүгүнкү күндөгүдөй дарыгерлер кор болбошу керек. Мына бүгүн калп деп айтыңыздар, урматтуу дарыгерлер, эгерде бир кызматка, жөнөкөй жумушка кириш үчүн $3000 баштап $7000 чейин ошол главврачтарга, башчыларына шапка берип кирип атасыздар. Андай болбошу керек. Ошол система сынышы керек. Ким жакшы окуса, ким мыкты адис болсо, ким өзүнүн ишин мыкты сүйсө, ал татыктуу кызматта отурушу керек. Биз ушул нерсени айтабыз да, биз ушул нерсени колдойбуз. Буюрса, мен урматтуу дарыгерлер, сиздердин чыныгы көйгөйүңүздөрдү көтөргөнгө убакыт келет. Аны да Кудай буюрса көрөсүздөр. Көтөрөм ушул жагдайларды дагы. Бирок биз бүгүнкү күндө биринчи элдин маселесин көтөрүп атабыз. Бүгүн ушул медицинаны бизнеске айлантып алган, медицинаны акча табуучу аянтчага айланып алган чиновниктер үчүн күрөшөлү. Ушул тармактагы коррупциялык схеманы жок кылалы деп айттык эле. Бирок министрдин акыбалы, министрдин бүгүнкү деңгээли мына ушундай абалда болуп атат. Мен айтып коеюн, урматтуу министр мырза, урматтуу Бермет Бактабасова айым, бул иш мен силерден күттүм эле. Коррупция менен ушулар мындан ары ушул нерсени токтотуп кеткенге, ушул нерсени жөнгө салып кеткенге аракет кылат деп. Жок, андай кылбадыңар. Бүгүнкү күндө ар бир мекемеге охраналарды коюп, мындан кийин ал жерге камера, видео тартканга, маалымат каражаттарынын өкүлдөрүн киргизбегенге чакырык таштап WhatsApp'тан кандай иштер жасап аткандыгыңардын жөнүндө маалымат бар бизде. Бирок бул максатыңар таш кабат. Бул максатыңар ишке ашпайт. Коомдук жерде, мамлекеттик мекемеде журналисттин профессионалдуу ишмердүүлүгү жөнүндө мыйзам бар. Мына ошону алып окуп койгула. Жана юристтер менен кеңешем деп Кактус медиасына кайра мени жамандатып аткан Бермет Бактабасова, ал Бермет Бактабасова деген ошол күнү бизди коркуткан. Кактуста менин досум, подружкам бар.
ошол аркылуу бизде видео запистери бар алардын. Кези келгенде баарын жарыялайбыз. Мына ушундай деп айткан. Ошон үчүн кактус менен бүгүнкү күндө мени жаман атты кылып атат. Урматтуу кыргызстандыктар, бүгүнкү күндө ушул медицина тармагында жагдайларды чагылдырып атканыбызда бизди ушундай акыбалга туш кылды. Көрсө булар күрөшпөйт экен коррупция менен. Ниети да жок экен бүгүнкү министрдин. Эми коррупция менен биз күрөшөбүз. Биз буга чейин очередте, кезекте күтүп аткан биздин башка берүүлөрүбүздү убактылуу токтотуп, эми медицина тармагындагы чыныгы коррупциялардын бетин ачабыз, ачыктайбыз. Таяктын экинчи тарабы бар, урматтуу министр мырза. Таяктын экинчи тарабы бар. Мына ошол таяктын экинчи тарабы силерге эле эмес, бүгүнкү күндө бир топ медициналык мекемелердин жетекчилерине, бир топ коррупция менен шуулданып аткан медицина тармагына тиерин мен айтып коеюн. Ушул сөзүмдү эстеп койгула. Негизинен мына биз чынын айтканда мындай реакцияны күтпөдүк эле да. Булар азыр мени сотко берип, мени жоопко тартырабыз деген саясаттарын баштап, ошол жерден провокациялык жагдайда материал даярдап, ошол биздин барып интервью алгандыгыбыздан бир илинчек издеп аткан кез экен. Бүгүнкү күндө сотко беребиз деп чечишиптир. Сотко берсеңер, сотко бергиле. Мен силерге бир нерсени айтып коеюн. Буга чейин биз далай жолу сотту көргөнбүз. Далай жолу ушундай чиновниктер коррупция менен шуулданып атканда өздөрүн жашыруу үчүн, өздөрүн акташ үчүн ушундай кадамга барышкан. Бирок жыйынтыгы эмне менен бүткөнүн да билебиз. Бунун ардында эмне менен бүтөрүн мен силерге айтып койдум. Ишенбесеңер, мына Бишкек мэриясында дал ушундай силердей болгон жалган жалаа менен бизди сотко берген. Эмне менен бүткөндүгүн Бишкек мэриясынан сурап алгыла. Айбек Жунушалиевдин учурунда кандай болгондугун. Дагы ушул жагдайдан улам, урматтуу көрөрмандар, бүгүнкү күндө мени спортсмендерди жалдап, чаптырып кетебиз, майып кылабыз деген сөздөр айтылып атат. Мага жеткизип атат ошол медицина тармагынын кызматкерлери. Ошон үчүн мен ушул бардык коопсуздугумду бүгүнкү күндө министрдин жана Бермет Бартабасованын жоопкерчилигине түз эфирден аркылуу айтып коеюн. Менин коопсуздугум, менин ден соолугумдун аманчылыгы, менин жакындарымдын коопсуздугун бүгүнкү күндө жоопкерчилигин Саламаттык сактоо министрлигинин ордунун аткарып аткан Жаркынбек Касымбеков менен Бермет Бартабасовага жана ошол коррупция менен күрөшүп аткан, коррупцияны ачыктаган мекемелерге жүктөйм. Дагы бир жагдай, урматтуу көрөрмандар, мына бүгүн калп айтпайын 5 дарыгер мага жолукту. Сүйлөштү. Түндө кечээ канча дарыгер менен жолукканмын. Көрсө, медицина тармагында бүгүн коррупциянын уйгушкан очогу бар экен. Биз бүгүн коррупциянын варатасында, босогосунда эле жүргөн экенбиз. Эми алдыда буюрса дагы бир топ жагдайларды ачыктайбыз. Бир топ жагдайларды мына коррупция менен мыйзамда көрсөтүлгөн, ошо мекеме жетекчиси катары министрдин жоопкерчиликтери көрсөтүлгөн. Министр эгерде ушул боюнча иш алып барбай тургандыгын билдик,
Эми коррупция менен биз күрөшөбүз. Эми коррупция менен биз айтабыз. Мен ушул нерсени белгилегим келди. Бүгүнкү күндө мага келген маалыматтарда бүт фактыларым бар, бүт далилдерим менен буюрса алдыда дагы бир топ жагдайларды ачыктайбыз. Министрдин эмне үчүн министр болуп келгендиги, кандай миссия менен келгендиги, министр бүгүн кандай иштерди жасап аткандыгы, буга чейин эмне менен алек болуп кандай иштер жасагандыгы тууралуу далилдүү, анонимдүү маалыматтар келип атат. Бермет Паркта басыба жөнүндө дагы, ушул башчы, главврач, жетекчилер жөнүндө дагы. Көрсө биздин медицина тармагыбыз чирип кетиптир достор. Бул тармакты тазалабасак болбойт экен. Бул тармакты ачыктабасак болбойт экен. Бул тармакты токтотпосок болбойт экен. Ошон үчүн мен төө чачым тиктире турган маалыматтар келип атат. Мына ишти ырбатып аткан, мына ушул ишти кайрадан биз мына булардын өзүңөрдүн урматтуу медиктер сиздердин тил менен сүйлөгөнгө, сиздердин тил менен түшүндүргөнгө аракет кылайын. Мына биз кичинекей бир жараны көрдүк дагы. Мына жара бар экен мына жерде. Дененин мына жеринде жара бар экен. Бул Кыргызстан деген бир мамлекет дене болсо, ошонун мына жеринде бир жара бар экен. Десек, ал жараны чукуп монтип, анан мына ысыктын аптабына коюп, аны ырбатып, анан кийин бүгүнкү күндө булар лечение кылып, ошону айыктырып, ошону дарылап жөнгө салып кеткенин ордуна бүгүнкү күндө жараны ириңдетип берди да. Жараны ырбатып атат. Бул жара ырбап, эми ошол жараны колунан кесе турган акыбалга алып баратат да. Мына урматтуу достор, урматтуу мекендештер, мен ушул эфирден пайдаланып айтайын. Ар бириңиздерге абдан ыраазымын. Мына өмүрүмдү тике саям сен үчүн деп жазып, чалып, кабатырланып түнү менен мага ушундай бир колдоо көрсөтүп аткандыгыңыздарга абдан ыраазымын. Анан дагы бир жагдай, урматтуу мекендештер, урматтуу досторум, сиздер WhatsApp'тан группа ачып, митинг кылып, ушу улукту коргойбуз, колдойбуз деп атыпсыздар. Мен баарыңыздарды чакырам. Эч кандай митингдин, эч кандай колдоонун кереги жок достор. Сиздер бүгүнкү күндө биздин мамлекетте тынчтык, стабилдүүлүк керек. Биз ушул митингдер аркылуу өнүкпөй атабыз, митингдер аркылуу өспөй атабыз. Биз ушу митингди токтотуп, мыйзамдуу, укуктук жол менен иш алып баралы. Эч кандай бизге митингге чыгуунун кереги жок достор. Эч кандай бизге колдоонун кереги жок. Ушу интернеттен эле, соткаңыздан эле каалоо тилегиңизди айтып койсоңуз болот. Жетиштүү биз үчүн ошол. Анан сиздер дагы жерлерде мына Оштон чалып атасыздар, Ноокаттан чалып атасыздар, Аравандан чалып атасыздар, Каракулжадан чалып атасыздар. Мына Бишкектин ылдый жагында, Дордой тарапта теңдик конушунан, мына конуштардан эме кылып атасыздар. Мигранттар байланышып атасыздар. Бизге митингдин кереги жок, урматтуу мекендештер. Эч кандай митингдин максатын ойлонбоңуздар. Биз укуктук жол менен гана күрөшөбүз, мыйзам менен гана биз ушундай мыйзамсыздыкты жолго салабыз. Сиздерден дуа керек, сиздерден ушундай каалоо тилек, батаңыздар эле керек, урматтуу туугандар. Ошон үчүн ушул нерсени эсиңиздерге алып коюңуздар. Мен ушул жагдайды сиздер менен бөлүшкүм келди. Буйруса, алдыда дагы ушул ишибизди улантабыз, ушул ишибизди көтөрөбүз. Биз эч качан токтоп, биз эч качан мокоп, биз эч качан сынбайбыз. Биз дайыма, мен бөркүмдөй ишенем, биз мыйзамды сактап, мыйзам чегинде жүргөнгө аракет кылган жаранбыз. Бизди бүгүнкү күндө кыйкым издеп, бизге карата компроматтарды чогултуп, бизди мындай бир жолубуздан адаштырабыз деген болсо, алар терең жаңылышат. Ушундай урматтуу туугандар, баарыңыздарга рахмат.
эч кандай кабатырланбаңыздар. Буюрса менде баары жакшы. Көрөлү. Ушул митингди ошол медиктерди башына айландырып, медиктерди мага каршы тукуруп атат. Буну кимдер тукуруп атат? Ошол коррупционерлер тукуруп атат мага. Коррупционер главврачтар тукуруп атат. Бүгүн ошол системаны билбейт дейсиңерби? Билебиз. Ар бир отделение канчадан акча чогултуп атат, кимге канчадан берип атат. Бизде фактылар бар. Мына ушул жагдай айтылышы керек. Мына ушул жагдай эртедир кечтир токтошу керек. Биз көрсө терең жаңылыптырбыз. Тиги министрлик коррупция менен күрөшпөйт экен. Коррупция менен күрөшүү оюнда да жок экен алардын. Эми коррупция менен мына биз күрөшөбүз эми. Силер күрөшпөсөңөр, биз күрөшөбүз эми. Силер айтпасаңар, силер түзөп, силер лечение кылбасаңар, мына биз коррупция менен күрөшүп, биз коррупцияны медицинадан жок кылуу үчүн иш алып барабыз. Мына мен ушул маалыматты чыгаргандан бери, урматтуу достор, бир топ маалыматтар, анонимдүү маалыматтар, ачык маалыматтар келип атат. Ушул медицина тармагынын чоңдору жөнүндө. Кайсы жерден, кандай кылып, эмне кылып, бүт маалыматтар бар. Кезеги менен кези келгенде баары сиздерге маалым болот. Анан аягында бир нерсени айтып коеюн. Мына бүгүн Оштогу балдар ооруканасында дагы деле акча алууну токтотпоптур. Бүгүнкү күндө охраналарды коюп алып, элге басым кылып, ошол жерден дагы деле ошол иш уланып атыптыр. Мен айтып атам да, буларга түшүндүрө албай койдум. Урматтуулар, мамлекеттик кызматта бул абдан так даана иш алып бара турган мекеме болот, мамлекеттик структура. Мамлекеттик кызматта мына мамлекеттик кепилдик программасы менин колумда турат. Бул программада мен бир эмес, бир топ жолу дасыккан юристтер менен кайра текшердик. Тапкан жокпуз. Эмнени? 6 жашка чейинки направление жок болсо акча төлөнсүн деген берене жок бул жерде. Силер менен спорт эте турган жагдай жок. Силер көрсөтүп бергилечи бизге. Силер мыйзамда, прокуратура кызматкерлери муну абдан жакшы түшүнөт. Мыйзамдын бир тамгасы өзгөрүлбөстөн так аткарылышы керек. Мыйзамда бүгүн жазылбай калса, ал үчүн мыйзамда жок экен, мыйзам тыюу салбаптыр деп мамлекеттик кызматкер эч качан иш алып барбайт. Бизге көрсөтүп бергиле. Беренени таап бергилечи бизге. 6 жашка чейинки бала направлениясы жок болсо, акча төлөнсүн деген беренеси жок экен. Мен таппай койдум муну, таппай атабыз биз. Силер кайсыга таянып атасыңар? Так жазылышы керек, мыйзам так көрсөтүлүшү керек. Ушундай достор. Барыңыздарга терең таазим бар болуңуздар, урматтуу мекендештер. Биз сиздерге абдан колдооңуздарга муктажбыз. Биз сиздердин мындай бир карамагыңыздарга муктажбыз. Сиздер коргоп, колдоп алыңыздар. Биз ушул жагдайды канча душман болуп атса дагы, ушул мамлекетибизде, элибизде, биздин ушул жаш балдарыбыздын, эртеңки келечегибиздин ошол муунубузду бир коррупциядан сырткарыраак, ooлагыраак чоңойтолу деген максат менен айттык. Ошол бар болуңуздар достор. Баракчаны бөлүшүп, пикир жазып койсоңуздар болот. Жакшы туруңуздар. Анан азыр Instagram баракчамдан дагы ушул
жагдайлар боюнча билдирип коеюн. Анткени Instagram'dan дагы бизде каралоолор жүрүп жатат да. Ошол жакка да катталып, Instagram'dan дагы биз менен тыгыз байланышта болуп турсаңыздар болот достор.